Assalamu alaikum, Канатбек эке, сиз ушул Fiesta сервис компаниясы жөнүндө кыскача айтып койсоңуз башында. Валейкум ассалам. Биздин ошол Fiesta сервис компаниясы негизи 2018 баштап биздин ошол жарандарды чет өлкөдөгү мамлекеттерге жумушка орноштуруп келет. Азыркы күндө биз Литвага, Японияга, Болгарияга, Турцияга набор кылып, ошондой эле жаңы ачкан мамлекеттер булар Венгрия, Франция, Германия жана Латвия мамлекеттерине кабылдап баштадык. Ошонун арасынан азыркы күндө набор болуп жаткан бул Венгрия мамлекетинде. Ошол Венгрия мамлекетине өзүм барып, ошол жактагы биздин партнерлор менен контракттар түзүлдү. Ошол жердеги жеринде өз көзү менен көрүп, шарттары менен баардыгы менен таанышып, биз бүгүнкү күндө каттоолорду баштадык. Эгер каалоочулар болсо, биздин Fiesta сервис компаниясына келип, ошол директордун өзүнөн маалымат алсаңыздар болот. Баардык шарттар боюнча биз кенен элек ошол офистен маалыматты беребиз. Адрестерин анан экранга чыгарып коебуз. Азыр Венгрияга кандай вакансиялар бар, кандай заводдорго? Венгрияга азыр бизде ошол Valio, Continental жана башка бүт эле көбүнчөсү немецкий, японский же болбосо немецкий заводдор, крупный заводдор ошол Венгрия мамлекетинде. Ал жерде негизи биз барып ошо завод дегенде барып көргөндө баары эле автоматизирован экен, бүт ошол роботтор иштейт экен. Ошол 18 жаштан 62 жашка чейин зрениясы жакшы болгон биздин жарандарды, ошондой эле Казакстандын жана Кыргызстандын жарандарын кабылдайбыз Венгрия мамлекети боюнча. Шарттар абдан жакшы. Ошол жерде мисалы официалдуу түрдө жумушка орноштурулат. Ошол жерде мыйзам кандай болсо, трудовой кодекстерде кандай жазылса, ошонун негизинде баардык шарттар ошол мыйзам негизинде төлөнүп каралат. Сиз өзүңүз азыр биринчи келген жарандарга кайсы вакансияны сунуштайсыз? Кайсыл? Азыркы биздин ошол завод фабрикаларга сунуштайбыз. Андан тышкары ошо Венгрия мамлекетиндеги отельный сервистерге, салондорго, жаштар ошондой кыздардын мейкаптары, ошондой сыяктуу мастерлерди да кабыл алабыз. Андан тышкары ошол отельге поварларды, официанттарды, агро боюнча жанагындай трактористтерди, жандай водительдерди, вакансия көп. Ошолорго келип ар бир жарандар өзүнүн ыгына жараша биз ошол вакансия тандап беребиз. Эгер ошол вакансиялар жакса, анда бизге келип, биздин фирма аркылуу ошол Венгрия мамлекетине жумушка орношсо болот. Анан визанын суроого канча убакыт болот, канча убакыт жүрөт ал жакта контракт? Негизи мындай шарттары: эгерде биздин компанияга келип биринчи регистрация болот, андан кийин ошол вакансияны биз келген вакансияларды предлагать этебиз, сунуштайбыз. Сунуштагандан кийин, эгерде ошол биздин жарандар жактырса, андан кийин биз ошол визаны оформить этип баштайбыз да, жасап баштайбыз. Ошол виза жасалган, ошол башталган күндөн тартып 1 айдын ичинде виза бүтөт. 1 айдын ичинде виза бүтөт. Ана баргандан кийин ошол Венгрия мамлекетине 2 жылга иштегенге уруксат картын алышат. Атайын адреске ошол заводко кат алышат. Ошол карта менен ошо Венгрияда 2 жыл жүрүп алышат да. Анан 1 жылдан кийин ошол отпускной төлөнөт. Мисалы, эгерде 40 жашка чейин болсо 20 күн отпускной төлөнөт, эгер 40 жаштан өйдө болсо 10 күн кошулат, 30 күнгө төлөнөт. Ар бир баласына 2 күндөн отпускной берилет. Ошол отпускнойду да кааласа 6 айда колдонсо болот. Эгерде өздөрү билет алып Кыргызстанга келип кетем десе, ошол семьялар көрүп кетем десе да болот. Эгерде кааласа 1 жылда ошол толук отпускнойду колдонуп, анда ошол Кыргызстанга 1 жолу келип кетсе да болот да. Анан ал жака кете турган чыгымдар канча болушу мүмкүн?
канча чыгым кетет? Ал жака чыгым кеткен негизи ошол $1000 тегерегинде болот. Визасына бул жактан да страховка ачылат, бул жактан доверенностьна төлөнөт, визаларына, анан билетине, самолет билетине көбүрөөк кетип калат. Бирок билеттин баасын биз бияктан чегин сактап алат. Ошол биздин компаниядан да билет алса болот, кааласа башка жактан билет алса ошол чегин сактап алат да, ошол билеттин чегин 6 айдан кийин завод төлөп баштайт. 6 айдан кийин завод кайтарып берет ошол Кайтарып берип баштайт. Анткени алар ошол жерде иштеп, ошол жерде жакшы жумушчу болуп калып, калгандан кийин 6 айдан кийин ошол чегинде канча көрсөтүлсө, бирок ошол билеттин дагы баасы €500 ашпаш керек. Ошол €500 ылдый болобу, ошол тегерегинде болсо, ошону төлөп беришет. Анан ал жака барганда жашоо шарттары кандай болот? Кандай жерлерде жашашат адамдар? Эми жашоо шарты негизи Европадын баардык жеринде жакшы экен негизинен. Бирок биздин өзүбүз барып, өзүбүз атайын биринчи үч барган, ошо үч бара турган жарандарыбызга өзүбүз барып ижарага алдык, өзүбүз көзүбүз менен көрүп, ал жерде бүт шарттары каралган, комнатада 2ден жашашат. Мисалы азыркы биринчи бара турган ошол жерде өз сөз менен айтып кеткенде, ошол 10 особняк, мурда туристтер салган жер. Ар бир особнякта 8 киши жашайт, бир комнатада 2ден. Бирок ошонун деле эс алуучу комнатасы, кухнялары бар, шарттары бар. И ошол кухнясына да бүт холодильник, бүт тамак жасоочу бүт приборлору да бүттүгү ошонун ичинде камтылган да. Анан айлык маянасы канча болот ал жакта? Айлык маянасы, мисалы, биз ушул маселе TikTok'тон көп суроолор берилип атат, бирок биз TikTok'тон баягы TikTok, Instagram'дан да айтайын, ошол жактан биз жаза албайт экенбиз, анткени ошол Венгриянын мыйзамы боюнча ар бир жарандын статусуна жараша берилет. Мисалы, эгерде 18 жаштан 25 жашка чейин болсо, анда налог ошол салыктан 15% бошотулат дагы, аларды башкача чыгат да, ошо акылаттан. Же болбосо семейный болуп, ошол бала чагасы бул жакка жашап атса дагы, бир баласы 16 жашка чейин болсо, көйлүн көрсөтөт да, анан мамлекет 15.000 форин дополнительно ашыча төлөп баштайт. Эки баласы болсо 40.000 берилет, форин берилет. 3 баласы же андан көп болсо, анда толугу менен салыктан бошотулат дагы, анда алар башка менен алат да. Андан тышкары, мисалы, Венгрияда именно суббота, воскресенье күндөрү эс алуу күндөрү болуп эсептелинет. Өзү акылат негизи 5 күндөн болот. Эгерде 8 сааттан, мисалы, 12 саатка чейин да ашыкча иштесе болот. Ар бир ашыкча иштеген сааттары ошол айлыгына үстүнө келип кошулат да. Андан тышкары ошол суббота күнү иштесе, ар бир саатына ошол 1,5 эселен төлөнөт. Эгерде базар күнү, воскресенье күнү иштесе, анда 2 эселен төлөнөт. Демек, ар бир жарандын өзүнүн иштегенине жараша, саатына жараша, жана ошондой эле 3 айдан кийин, атайын периодун өткөндөн кийин, кээ заводдор 5%, кээ заводдор 6-7%ке чейин айлык маянасын көбөйтүп берет. Андан да тышкары ошол ар бир жаран өзүнүн карьерин рост кылса да болот да, ошол жерден. Балким ал ошол логистика центрде борборлорунда айдоочу катары, же болбосо погрузчик катары, бирөөсү электрик, бирөө административдин билип, IT жагын, компьютер жагын өздөштүрсө, ал ошол эле автоматизированный болгон ошол аппараттарды ошол монитор негизинде башкара алса, алар ошол жагына кийин карьера рост кылып, ошол жака өтсө дагы ошол жактан айлык маянасын менен алышат да. Анан жумушка кирүү үчүн тилди же диплом керекпи, тилди билүү керекпи же дипломдор керекпи? Венгрия мамлекети боюнча дипломдун кереги жок, анткени биз ошол атайын квалификациясы жок адамдарды алып атабыз бүгүнкү күндө. Анын ичинде диплом барлары бар, билбегени бар, билбегени бар, сертификат дипломдор жоктору да бар да.
Ошонун арасынан биз биринчи операторго жөнөтөбүз. Ошол жерден анан заводдун ичинен атайын ошол отдел кадрлар бар. Ошол кадрлардын негизинде ошол адамга жараша ошол карьера рост кылат. Жумушун биз көрдүк, эми баардыгы автоматизированный болгондуктан жумуш абдан жеңил экен. Ошон үчүн биз аял эркектерди бирдей алабыз. Ошон үчүн 18 жаштан 62 жашка чейин да алып атабыз да. Аял эркек Бирдей жумуш жеңил. Аялдарга дагы эми барганда бир аз жеңилирээк жумуштар берет, андан дагы эркектерге бир аз мындай жоопкерчилиги бар, же болбосо аялдарга болбой турган жерлерге да өзүнчө коет да. Түшүнүктүү. Анда буюрса башка вакансиялар тууралуу дагы башка видеолор тартабыз. Ар бир мамлекет боюнча бирден видео тартканга аракет кылабыз. Мамлекеттиштер саламатта калыңыздар. Мен ушул агентствону тандадым. Ушул компания менен мен буюрса Венгрияга барып иштейм. Ал жактан дагы кандай жумуштар болот, жашоо шарттары кандай, аларды көрсөтөбүз. Анда саламатта калыңыздар.